Бишкек шаарынын тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери таңкы саат 7-ден баштап шаардын 133 көчөсүндө кардан тазалоо иштерин жүргүздү. Кар тазалоого 16 кар тазалоочу автоунаа, зил кум чачкыч унаасы жана туз жүктөгүч техника тартылды. Көчөлөргө 60 тонна техникалык туз пайдаланылды. Жол тейлөө башкармалыгынын 24 адиси жана 628 тазалык кызматкерлери борбор калаанын көчөлөрүн иретке келтирип, шаар тургундарына шарт түзүп берүү иштери менен алектенүүдө. Ошондой эле милициянын кайгыл кызматы тазалыктын кар тазалоочу техникаларынын ишин тоскоолдуксуз жана үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн аларды коштоп жүрүүдө. Кайгыл милициясы жолдорду тазалоо иштери түнкүсүндө уланаарын эскертип, карды сүрүп тазалоодо тоскоолдук жаралбаш үчүн айдоочулардан автоунааларды жол жээгине токтотуп кетип калбоого чакырды. Декабрь, январь айларында кар жааган жок. Ошонун негизинде азыр биз мына эми кар жаап, жерде азыркы чынын айтканда бизге кичине жеңилдик болуп атат, потому что жерде азыр тоң жок. Температура дагы жылдагыдай минус жок. Ошон үчүн бизге азыр погода жылуураак болгоно жараша кар бат эрип, бизге тазалоо иштери жолду тайгак жок. Ошон үчүн бизге азыр данный времяда иштер жүрүп атат, оңойраак болуп атат. Жылдага караганда расход азыраак болот.